Так, ассаламу алейкум. Урматтуу катталуучулар, Нуркей YouTube каналынын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен. Биздин кезектеги видеобуз Рио автоунаа базары машинелерге болгон баа. Буга чейинки видеону көргөнсүздөр, 5-секторда пирашкелерди тартканбыз. Мына бюджетный варианттагы машинелерди тартканбыз. Эми мындан кийинки видеолорубуз буюрса элитный автоунaalар. Ушул 5-сектордун бир жак бурчуну мен бир 3-4 базардан бери байкап калдым. Мынтип ограждение кылып койгон. Мына ограждениени көрдүңүздөр. Бул жагын тосуп, тегерек четин тосуп койгон. Бул жаканан ушу Кореядан келген унааларды катарынан тизип койгон. Азыр сиздерге ушул жерде турган машинелер боюнча жакшылап көргөзүп берели. Сиздер жайлуураак олтуруп алыңыздар, кеңири момнайынан жатып алып тамаша кылыңыздарчы, жүрүңүздөрчү, мен сиздерге жакшылап көргөзүп берейин. Анан албетте каналга подписаться болуп, коңгочону басканды унутпайсыздар. Так, Каната. Hyundai Каната. Hyundai Sonata туугандар. Карап көрүп турасыздар. Жаңы окшойт. G Global дейт. Бул ушул фирма окшойт, же компаниябы билбейм. G Global Hyundai Sonata 1.6 турбо экен. Машиненин чыгарылган жылы 2022. 2022. Так, 11.000 километр жүрүптүр. Бензиновый вариант экен. $29.000. 0-500 менен 108-577 экен. Машина жылтырап турат. 1.6 турбо экен. Комплектация да жакшы экен, бул жерде бескүлчүлүү доступ бар экен. Анан ички состояниясы боюнча эми болгону 11.000 жүргөн. Жаңы машина да мындай айтканда. Так, көрдүңүздөр. Кет кийинки автоунаа. Бул дагы ушунун өзү. Бул да номердин ордуна G Global өздөрүнүн логотипин жабыштырып коюптур. Бул машиненин чыгарылган жылы 2022. Бул 2 объем дейт. Так, бензиновый варианты. Бул 6.900 километр жүрүптүр, $30.000. Бул дагы ошол эле номерге кайрыла бересиздер. Комплектация боюнча. Комплектация боюнча ошол эле комплектация. Болгону бул жерде 2 объем туугандар. Так, кеттик. Андан кийинки машина бул ак түстө экен. Так, премиум плюс дейт комплектация 2 объем 2022 26.000 километр, $29.000. Бул дагы ошол телефон номер экен. Белый жемчуг. Мындай краскалары, крашенный детальдары байкалбайт. Обычно мындай күндө турганда сразу эле билинет. Sonata. Буну демек ошол компания бул жерде ушул территорияны арендага алып, ушундай жалаң өздөрүнүн жаңы автоунааларын алып келип коюп атат. Эми бул деле өнүгүүнүн бир эмеси да. Может бизге окшогон, сиздерге окшогон эле бирөө мындай акчалуу бирөө ошол компанияны ачып, ушул ишти кылып атат. Жакшы, бул деле жакшы көрүнүш. Ийгилик каалап коелу туугандарыбызга. Так, Kia K5. Газ экен бул. Автомат дейт, стандарт комплектация 2020 97.000 километр. 2 объем экен, 21.500 экен. Бул дагы ошол эле номер 0-500 менен 108-577. Так, машинелер бирок бар жабык экен. Бул жерде кожаный сиденье, бескүлчүлүү доступ, монитор жок экен, стандарт эле. Баягы Москвада баягы комплектация бар го, эң простой комплектация бар го, кудум ошондон экен. 2020. Так, муноусу комплектациясы жакшы окшойт. Так, 360 бар экен буда. Kia K5 2020 Nobles 40.000 километр экен, $28.000. Бул жерде 360 камера болот, поворот повторитель, бескүлчүлүү доступ, старт-стоп, монитор, кожаный сиденье, комплектация боюнча. Kia K5. Так. 2020 кийинки автоунаабыз бул. Бул да 2020 экен, $28.000.
Так, кийинки автоунаабыз. Бул да 2020, бул дагы 22 000 доллар экен. Эми пробегтеринен эле айырма болбосо, состояниясы бардыгы бирдей. Эми мунунда К7дер турат, туугандар. К7 боюнча мен баягында Кореядан алдырганда, бир тууганыбызга алдырып бергенде, буга чейинки кузовду алдырганбыз. Полный технический характеристикасын окуп чыктым. Корейстер ушул именно К7ди убийца Камри деп чыгарган экен. Технический жагынан, качество, жолдо жүргөн баягы разгон боюнча, анан комфортный жагы, дизайн боюнча 30% өйдө бааланат экен мынагы именно К7дер, чем Камриге караганда. Ошон үчүн корейстер убийца Камри деп чыгарган экен. Бул жерде 2.5 X Edition комплектация 2020 65 000 километр жүрүптүр. Бензиновый версиясы 31 500 доллар. 31 500 доллар экен. Комплектациясы боюнча 360 жок, поворот повторитель, бесключевой доступ, кожаный сиденье, монитор, подогрев, обдув, круиз-контроль. Жакшы экен состояниясы. Ал өтө таза экен. Так, кеттик. Андан кийинкиси дагы. Ого, бул светлый салон экен. Ички салону вообще сон көрүнөт экен. Так, бул дагы Kia K7 2.5 объем X Edition комплектация 2020 73 000 километр жүрүптүр. Бул 29 000 доллар сурап атыптыр бунусуну. Мунун бирок салонуну бир сыйра көрсөтүп коелу. Салону светлый экен. Көрүп атасыздар. Светлый салон экен. Анан калган жагы ошол буга чейин кандай болгон болсо ошондой. Так, андан кийин дагы бирөө турат. Бул дагы башкачараак комплектация окшойт. Бул уже мына решетка радиатордан байкаса болот. Бул жерде полоса кармайт, анан дистанция кармайт. Буга чейинкилеринде бул комплектация жок болчу. Бул жирный комплектация экен. Kia K7 дейт, 2.5 X Edition комплектация, бензиновый вариант, 31 500 доллар. Неке, көрө бересиздер. Так, мына К5 турат, ошону дагы көрсөтүп коелу. Көлөкөнү бир сыйра көрсөтүп кой. Туугандар арасында. Жакшы. Дагы бир нерсе да. Өзү негизи ушундай көлөкөрөөк жерге мына ураткачы. Стол суу коюп койсо болот. Себеби жайдын күнү болобу, кыштын күнү болобу, кичине отуруп эс алганга жакшы. Жакшы нерсе. Муну кылган адам жок. Может, базардын администрациясы бизди көрүп калса же угуп калса, кичине бир көңүл буруп коебу деген ой. Анан албетте кирип аткан жакты ступенька жасап коюш керек, ал сөзсүз керек. Анан бул олтургуч маселеси эс алган, мындай айтканда, бул базар может элин ойлосо, жерин ойлосо кылат деп мындай үмүттөнөбүз. Так, Kia K5 газ экен, 2019 31 000 километр жүрүптүр, 16 000 доллар экен. 16 000 доллар. Комплектация боюнча бесключевой доступ бар экен, кожаный сиденье. Бирок ички состояниясы вообще бомба экен. Вообще бомба экен. Так, кийинкиси Hyundai Palisade. Так, 2021 46 000 доллар. Hyundai Palisade. Ички салону боюнча дагы көрсөтүп коелу. Ачты окшойт, а. Бул жер полный светлый салон экен. Көрүп атасыздар. Так, комплектация боюнча мен бир сыйра айтып өтөйүн. Palisade бул корейстер именно ушул машинени бизде 470, 570, 200-каларга конкуренция кылып чыгарган. Комплектация боюнча айтып өтсөк, бул жерде полный электропакет, блокировка, разблокировка, корректировка фара, датчик слепой зоны, полоса кармайт, антизанос, подрулевой лепесток, круиз-контроль, бул жакта монитор, подогрев, обдув сиденья. В общем, люк бар экен.
и потолок алькантара туугандар, и память сиденья машина боюнча. 3-чү ряд дагы бар бул жерде. Так, өткөндө биз кайсы машинеге отуруп көрдүк? Жанагы Карнивал. 3-чү рядка отуруп көргөнбүз. Азыр мындай 3-чү рядына отуруп көрөйүкчү, кандай экен. Бул негизи бизнес салон экен. Ортоңку ряд отдельный сиденья. Бисмиллахиррахманиррахим. Опа. Так, мен боюм 1.82, 1.83. 3-чү рядта мындай жетиштүү эле место бар экен. Көрүп атасыздар? Панорамный крыша. Опа. Ох. Өтө бийик эмес, $46,000. Өтө бийик эмес, өтө жапыз эмес. Мощный машина. Корейский внедорожник. Корейстер сүйүп айдаган машинеси ушул болот. Именно жол тандабастардын арасынан. Hyundai Palisade. Так, бунусу дагы ошол комплектация. Эми жүрүңүздөр, мындай Махав турат. Бул дагы ушул корейстердин эң бир жакшы көргөн жол тандабасы унаасы Махав. Бул баягы европеец, американецтердей мындай чоң көрүнбөйт. Мындай өзүнө жарашыктуу да, вид дагы, башка жагы дагы, объему дагы. Так, бул жерде чыгарылган жылы 2021, 12.000 километр жүрүптүр. Дизельный дейт, 3 объем. 4 ВД дейт, $53,000 экен. Белый жемчуг. Бул дагы 7 орундуу. Мунун бирок ички салону светлый салон экен. Чоткий көрүнөт. Так, андан кийинки бул Карнивал. Өзүңүздөр билесиздер. Азыр жанагы Абхазия, Армениядан келип аткан биздин кыргыздар сүйүп айдаган Альфардты ушулар баягы баасыны түшүрүп атат. Ушулар конкурент болуп атат негизи эле. Азыркы стептердин, Toyota Estima'ların konkurenti именно корейский ушул 7 орундуу Карнивал. 9 орундуу, то есть. Бунун 11 орундуу дагы бар, билесиздер. Буга чейинки видеолордон көргөзгөнбүз. Так, мунун чыгарылган жылы 2017 экен, 150.000 километр жүрүптүр, $19,900 сурап атыптыр. Бул 2017. Эми ушул эле Карнивалдын жаңы кузову. Эң акыркы кузову, мунун чыгарылган жылы 2021, 34.000 километр жүргөн, $43,000 сурап атыптыр. Уважаемые гости нашего рынка, Капкара. в здании администрации работает нотариус. Быстро, надежно, дешево. Бирок мунун оң жак эшиги менен оң жак крылосу крашеный экен. Мындай байкасаңыздар болот. Добро пожаловать, мы ждем вас. Да, байкаңыздарчы. Внимание, уважаемые автовладельцы, аварийное вскрытие авто, изготовление ключей, ремонт замков, ключей, замена... Мен эми камера сиздерге жеткизе алабы, жеткизе албайбы? Но эшиктен биягы бул уже башкача свет. Но эшиги башка свет. Ушу эки деталь. Акан крыло менен. Внимание, уважаемые автовладельцы, Ортоңку эшик. вы можете оплачивать через МБАНК. Мына жагы теп-тегиз. Свети бирдей көрүнүп турат. Ушундай күндө жакшы көрүнөт да негизи. Урматтуу базар өткөн коноктору, радиодуйнан сиздер каалаган суммага билбек салсаңыздар болот. Так, бизде эң акыркы унаабыз мондо Мерседес. Уважаемые гости нашего рынка, Так, S450 4 матик экен, чыгарылган жылы 2022, 22.000 километр жүрүптүр, 3 объем бензиндей. Так, $159,000. Mercedes S450. Компания Эксперт Моторс
акыркы үлгүдөгү S-класс деп койсок болот туугандар. Компания «Эксперт Моторс» принимает машины на заказ из Южной Кореи, Китая Так, и 4 матик. Штатов. Ваш надежный партнер. Доставка от 18 LED до лампа. 40 дней. Справки по телефону 0509 160. Так, ички комплектациясы боюнча. 0509 160. Бисмиллахиррахманиррахим. Бул жерде электропривод, электрические сиденья, память сиденья, полный электропакет, фаран выключатели, могу обшивкада экен. Буга чейинкилеринде могу жагында болчу. Уже фаран выключатели, могу обшивкага коюлуптур. Так, подрулевой лепесток. Вообще бомба. Нет. Что-то нет передок у вас. Так, люк бар экен и черный потолок. Бул баасы боюнча 159 миң экен. Негизинен бул жак офис окшойт. Я тууган, бул жак офисиңерби? Ушул территориянын офиси мына жагы окшойт. Бул жакка кичинекей будка коюлуптур. Негизинен ушундай элитный автоунаалар болсо ушул жерде көрсөңүздөр дагы болот. Анан кааласаңыздар бул жактан дагы карай бересиздер. Бул жак эки жактын баасын азыр салыштырып караганда эки жак бирдей эле экен. Мына ушундай туугандар. Каналга подписаться болуп, коңгуроочону басканды унутпаңыздар. Ийгилик барыңыздарга.